Менин атам кайтыш болгонуна 2 ай болду. Ошондон бери жаман түш күндө көрөм. Намаз окуп баштадым. Уктардын алдында даарат алып келме келтирип жатам. Канткенде жаман түштөр кирбей калат. Экинчи бешим асыр шамды окубай калып жатам. Жумушта болуп калып, туруп намаз окуу жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Эми атаңызга Куран окуп багыштап туруңуз. Атаңыздын ошол аяшенелер менен катташкыла, эң жакшысы ошол атаңыздын бир туугандары менен катташып мамиледе болуу. Атаңыз бүтүрүп, анан 5 маал намаздан кийин дуа кылсаңыз кабыл болот. Анткени ата-энеге ошол кабыл болгон дуа 5 маал намаздан кийинки дуалар көп жакшы болот. Ошон үчүн калтырбок аракет кылыңыз намазды. Эми кокус окуй албай калсаңыз каза кылып окуңуз. Эми тура турган жер жок болуп калса, самолетто болсоңуз олтуруп окуйсуз, болбосо намазды туруп окуган аракет кылуу керек болот. Кудай таалам атаңыздын күнөөсүн кечирип, эштен орун берсин. Бардык аталар, апаларга Кудай таалам жакшылык тартууласын.